Укук коргоочу Азиза Абдрасилова кыз ала качуу боюнча дагы бир кылмыш иши катталып учурда болуп жаткан соттук процессти коомчулукка жарыя кылды. Борбор шаарыбыздан алыскы бир регионго бир кызды ала качып кетишкен. Анан ошол эле түнү кыз сордуктоого кабылып, укук коргоо органдарынын кызматкерлери тарабынан өз үйүнө кайтарылган эле дейт укук коргоочу. Азыр ошол иш сотто каралып жатат. Жигиттин апасы кошуналары күбө катары суралышты. Эч нерсе кошумчаланбай жана кемитилбей сөзмө-сөз берилди. Жигиттин апасы мугалим: "Биз кыргызбыз, илгертен эле кыргыздар кызды ала качып келишкен, собстонун жашап калышкан. Менин 3 кызымды да ала качып алышты. Бирөө ажырашты, экөө жашап жатат. Бизге демократиянын кереги жок, ушундай эле кыргызчылык керек." Суроо: "Демек сиз келинди кыргызча алган турбайсызбы?" Жооп: "Ооба, кыргызча эле ала качып алдык." Суроо: "Кыргызча болгондо алардын жанында кыз менен жигиттин жеңелери болуштубу? Ошолор кыздын макулдугун сураштыбы? Кыргыздар биринчи түндө жеңенин милдетин жогорку баалашканда туурабы?" Жооп: "Жок, жеңелери жок эле, мусулманча эле жаткыздык." Суроо: "Мусулманча болгондо молдо нике кыйдыбы? Молдо кыздын макулдугун сурадыбы?" Жооп: "Түн жарымы болуп калгандыктан биз молдо чакырганга мүмкүнчүлүк болбоду. Нике кыйдырганга шашылган жокпуз. Негизи эле бизде 2-3 айдан кийин, кээде 1-2 балалуу болгондон кийин гана нике кыйдырабыз. Никени өтө деле карманбайбыз." Жигиттин кошунасы мугалим: "Келгенде 30-40 минутадай ыйлады, жоолук салынбай. Анан ала качкан жигит өзү кирип жоолук салып чыкты." Суроо: "Кыз ыйлаганда эмнеге кошуналарыңызга кыз макул эмес экен мажбур кылбагыла деген жоксуз?" Жооп: "Апей ботом, кыз ыйлап келет да күлмөк беле, ошентип ыйлап келишип эле жашап жатышат." Суроо: "Алардын никеси кыйылбай кыздын макулдугу жок эле жаткызыпсыңар. Эмнеге жок дегенде молдо чакырбадыңар?" Жооп: "Бизде никеге шашылбайбыз. Биз өзүбүз деле балалуу болгондон кийин гана нике кыйдырабыз. Мына сонун эле жашап жатабыз. Мына ушундай да болот экен" дейт укук коргоочу Азиз Абдрасулова. Булак Назар Ньюс, KG.